2023-жылы Ат башы районунун Казыбек айылында маанилүү инфраструктуралык окуя жүз берди. Ат башы ДУСу тарабынан Кара Коюн дарыясына заманбап көпүрө курулуп, элдин колдонуусуна берилген. Бул көпүрө ошол аймактагы калк үчүн чоң жеңилдик жаратты. Буга чейин жаан-чачындуу күндөрү элдин ары бери өтүүсү үчүн бир топ кыйынчылык туудурса, эми жаңы курулуш коопсуз жана ыңгайлуу жолго айланды. 2025-жылы ошол көпүрөгө Ат башы районундагы жол тармагын өнүктүрүүгө салымын кошкон мээнеткеч, инженер жана дасыккан жетекчи, өз доорунда айыл эл үчүн көп эмгек кылган Кубанычбек Абыловдун ысымы ыйгарылды. Бул чечимге айыл тургундары өздөрү демилге көтөрүп, кеңешмелерде, жыйындарда көпүрөгө анын ысымын берүү сунушун көтөрүшкөн. Элдин сунушун жергиликтүү бийлик колдоп, атайын чечим менен көпүрөгө расмий түрдө ысымы ыйгарылды. Куттуу Ат башы жергесинде жаңы көпүрөнүн аталышы менен байланыштуу жакшы бет ачар жүрөлгө болду. Бул Кара Коюн бир кездеги Улуу Жибек жолунун таманындагы дарыя бар. Ошо дарыяда Казыбек айылынын жанында жаңы мыкты көпүрө, заманбап көпүрө курулган экен. Ошо көпүрөнү курган инсан бул Кубанычбек өскөн уулунун ысымын дал ушул көпүрөгө берүү жөнүндө Казыбек айылдык кеңеши ушундай орток чечим чыгарган экен. Бул көпүрө бир жагы Казыбек айылына, экинчи жагына Чет Келтебек деген бир керемет кыштоодо, жайлоодо болуп кызмат кылган жерге туташтырып турат. Ошол көпүрөнүн өзү мына Улуу Жибек жолунун жаңы деңгээлиндеги тармакташкан бир жакшы курулуш болуп калды деп эсептейм. Өскөнүчтүн элесине арнап ушул жол көпүрө аты берилип атат. Бул көпүрөнүн курулушун долбоорлоодон баштап аягына чейин өзү ушул жерде башында турду. Анан бул көпүрөнүн эл үчүн, бир эле ушул Казыбек айыл үчүн эмес, жалпы Ат башы өрөөнчүнүн орду абдан чоң, эки өрөөндү бириктирип турган. Бул жерде такай мал айдап өтүшөт эртелегеч. Анан эки өрөөндүн эли жакшылык жамандыкты каттаган абдан бир маанилүү социалдык жактан да, экономикалык жактан дагы орду чоң көпүрө. Бул көпүрөнүн курулушу элге бир абдан бир көп жылдан бери көйгөй болуп келе жаткан чоң көйгөй чечилген. Буга 35 жыл эмгек кылды курулуш тармагына. Анын ичинде жалаң ушу Ат башы районуна 20-чы жол төлөө ишканасынын, анан 957 ишканада өкөндө биригип 35 жыл эмгек кылды. Жалаң ушу Ат башы районунун айылдар ортосундагы анан магистралдык Бишкек Нарын Торогар жолдорун курууда, аны пайдаланууга берүүдө, пайдаланууда чоң эмгек өтөдү. Анан ошол эмгеги бааланып, мына бул жергиликтүү айылдык кеңеш, анан Ат башы райондук мамлекеттик администрациясы туура таап, ошо эмгегин баалап, ошо ысмы түбөлүккө калсын деген таризде мынтип көпүрөгө наамын ыйгарып отурушат. Бул абдан жакшы нерсе, себеп дегенде бул кубанга кереги жок. Ал наамын бердиңерби, бербедиңерби деген мунун чоң мааниси кийинки өсүп келаткан жаш муундарга бул ким болгон, эмне деген киши болгон, эмне үчүн наамы берилген деген суроо пайда болот да. Ошондо мамдай эмгек өтөдү эле деп, эгерде жакшы эмгек өтөсөң, жакшы кызмат кылсаң, элге эмгегиң сиңсе, ушундай атың калат экен деген чоң тарбиялык мааниси бар да. Бул көпүрөнүн негизи ПСДсы 2017-жылы эле жасалып башталып, бирок планга кирбей жүрүп, жылда чуркап жүрүп, ошо 2019-жылы планга кирип, 2020-жылы жумуш башталган да. 2020-жылы бир аз жумушу болуп, 21-22-жылы толук бүткөрүлүп эксплуатацияга берилген. Сметалык наркы 27 миллион сомдон ашык акча болчу. Ошол баардык акча 100% иштетилип, көпүрө ушул абалда азыркы күндө эксплуатацияга берилип иштеп атат. Бул көпүрө Калинин Погранич Кызыл Тоо автожолунун 21-чакырымында Жаңы Үш жана Казыбек айылынын ортосунда эки айылды байланыштырып турган көпүрө. Көпүрөнүн курулушу бүткөндөн бери ал аймактын тургундары үчүн чоң мааниге ээ болуп, айыл менен айылдын, эл менен элдин байланышын бекемдеген символго айланган. Кара Коюн суусу деп коет ушул жерденчи. Анан буяк нар жакта турган суу болсо Чет Келтебектин суусу да.
Бул кара коюн суусу чоң суу. Биз айылыбыз бияк жакта турганы менен жайытыбыз бул тоо тарапка кетет да. Бул айда суудан өтө албай элдин кыйынчылыктары жаралып турчу. Кээде бул көпүрө канча жылдан бери сайыш учурунда эле кичине жазалат, андан кийин эле суу алып кетет. Элдер суу киргендей мал өтпөй калат, же өзүлөрү өтө албай калат. Бул проблема жаратып турчу да, көйгөй жаратып турчу. Ушул Кубан 2024-жылы ДЭУда начальник болуп турган учурда грантпы кандайбы ушу акча бөлдүрүп, ушул жерге азыркы учурга талапка ылайык келген көпүрө салдырды. Ушу көпүрө салдырып, азыр элге абдан жеңил болуп калды да. Мал өткөн жагында өзүнчө салдырып койду тияктан, бияктан машина өткөн жагы, анан чекесинде адамдар өткөн жагынан бери ыңгайлаштырып салынды да. Анан бизге абдан жакшы болуп калды. Могул сайда уйлар агып бадага. Баданы кошкондо уйлар сагып, кечинде уйду тоса албай коркуп. Мына могул жерде жээкте атчан турчубуз. Ат менен кечкенден коркчубуз. Анан уйларды ушундай бирден неметип отуруп, кичине арык торуктар агып, ана эптеп алып чыкчыбыз. Анан ушундай неметип, анан көпүрө жок. Андан көпүрө салдынды. Канча жолу алдырдык, бүт алып кетти. Анан бул жерде суу тет ушу ат башырөөнү, ат башыны эки баштуу деп атпайбызбы? Ошо бир башы биз, күн батыш тарабы. Карадологойдун суусу, Көк Заңгинин суусу дегендер бар. Анан могу жерде келтөбөктөр бар. Ушулардын суусу биригип монда күн ысыганда келгенде жанагынын баары жасалчу да. Ушул Кубандын бешенесине жасалыптыр ушул көпүрө. Канча жылдан бери бүтпөй аткан көпүрөнү ушул бүтүрүп Кубан өзүнүн бир ушул эмне кылдым деп адам баласы артында бир из калтырайын деп ойлойт экен. Ошол кубанымды мен ушундай элем, ушу артында из калды. Мына ушуну өкмөт, эл баалап, ушу Кубандын атын бергени мага мен үчүн аябай чоң сыймык. Себеби эмгеги бар бул жерде. Ушу техникасы менен ушундай турду, өз башында турду ушул жерде. Анан дагы кысылтып погранич деп жибек жолунан берки жолду дагы салып, бүтүп, өзү жүрбөй калбады ошол жолдон. Карачы, эң жаман тагдыр ошол болду. Жол бүтүп машина жүрдү. Качып болуп кетти иним. Ушул бирокта көпүрөнү өзү бүтүрдү аягына чейин, ушундай адам эле. Проектке кириштим байке деп бир күнү келип сүйүнчүлөдү. Анан кийинки жылы келип, анан проекти менен аябай чоң көпүрө салынды. Анан ушул көпүрө салынып атканда дагы ушул жерде иштеп аткан балдарды дагы ошо мен кошунам шаарды эле, ошонун тамын алып туруп ошого жашап, мен ошол балдарга тамак ашына, тияк биягына баарысына көз салып турдум. Эми Кубан жаткан жери жайлуу болсун. Бул үчүн Кубандын эмгегин баалап, ушуну биринчи жолу ушул Кубандын атында Абыл Кубанычбек атындагы көпүрө куралы. Эми эмгеги сиңди деп анан ошол атын койгонго аракет жасадык да. Эми Кара Коюн дарыясын бойлой өткөн бул көпүрө жөн гана курулуш эмес. Кубанычбек Абылов сыяктуу элине күйгөн инсанды эскерген, урматтаган эстелик катарында сакталып калат. Өзүм окуткам Кубанды Фрунзедеги политехникалык институтунда ошо автожол адистиги боюнча алган. Мына ошо 89-жылы бүттү. Ошо окууну бүткөндөн баштап Ат башы районуна келип, катардагы мастерден баштап ошо 20-ДЭУнун главный инженери, андан кийин жетекчиси, андан 957-ге главный инженер, анан жетекчиси болуп иштеп, жалпы жондан 35 жыл эмгек кылды. Эмгеги абдан зор. Мына Ат башы районунун борбору болгон Ат башы айылында эле карасак, ичи толук асфальтталып бүткөн. Башка райондордо мындай асфальт жол менен камсыз кылуу боюнча мисал жок. Мен көп жерлерди кыдырам Кыргызстан боюнча. Бул ошо өзүнүн эмгеги. Мисал үчүн ошо ДЭУнун өзүнүн карамагында асфальт бетон заводу жок. Ошону ижарага алып туруп, ошонун иштетип ижарасынан бери төлөп отуруп жазады. Мына ар бир эле жолчу, ар бир эле жетекчи жаза бербейт. Эптеп күн өтсө, ишим бүтсө деп жүрө бергендер бар. Демек абдан демилгелүү, абдан мыкты адис болчу. Эми ушу жакшы иш-чара болуп атат. Ошонусу кут болсун. Ошол жеке өзүнө, туугандарына, албетте балдарына, неберелерине сыймык. Көп жыл жол тармагында иштеген,
Кубан Өскөнүштү эскерип, анын атындагы көпүрөнүн ачылышы болуп жатат. Мен Кубан Өскөнүч менен 3 жыл иштешип калдым. Как райондук жетекчи катары ал кишинин эң бир мыкты адис экендигин, жол тармагын абдан мыкты билген кесипкөй жетекчи болчу. Анын эң негизгиси жумушуна болгон өтө чоң жоопкерчилик менен күнү түнү ушул жол маселеси болобу, башка маселе болобу райондо баардык маселеге ушул чын жүрөгүнөн дили менен ушул кызмат кылганга аракет кылган жетекчи болчу. Бир эле бул Казыбек көпүрөсү эмес, райондо бир топ инфраструктураны жакшыртууда, ошондой эле мына жайлууларга барчу Ак Сай өрөөнүндөгү Көк Кыянын көпүрөсү, ошондой эле Көк Күмбөздүн көпүрөсүн кайрадан калыбына келтирүүдө, жаңгырууда Кубан Өскөнүчтүн эмгеги абдан чоң. Биз бир топ маселелерде Кубан Өскөнүчтөн кеңеш алчубуз, как адис катары. Анан кеңешип жеринден барып, маселени чечкенге абдан жакында жардам берип жүрдү. Албетте бүгүн бир топ жол маселелерин азыркы учурда дагы ошо талкуулап карап калганыбызда ал кишинин жоктугу, ал кишинин кеңешине муктаж болгонубузду такай сезип келебиз. Кубан ДУда начальник болуп иштеп баштаган убакта ошо жерде 20 жылдан бери Союз тарап кеткенден бери турган асфальтобетон завод бар болчу. Бул чүйдөгү асфальтобетон деген ишканага таандык эле. Анан ушул заводду иштетели деп атабыз. Сиздин заводуңуз бар эмеспи? Мурун иштетип жүргөн специалисттериңер да бар. Ошол жерде иштетип бербейсиңерби? Чогуу иштетели деген инициатива көтөрүлүп калды. Анан биз ошол заводдун ээлери менен да сүйлөшүп, ошо башка бир завод керек экен деп, ошону менин специалисттеримди алып келип, бул дагы 20 жылдан бери турган ишкана эми, конечно, бар тоналып кеткен, көпчүлүгүн эмелерин чүйгө алып кетишиптир. Ошол жактардан бери өзүбүздүн заводдукунан да алып келип, ушул абызыны жүргүздүк эле. Башын баштап ошол жерде Газпромдун Бишкек тооруга салынып атканда Газпромдун заправкаларын асфальттап берип, андан кийин эле ушул Кубан ошо ишкана менен арендага сүйлөшүп, ошо ат башыдагы Союздан кийинки асфальттардын баарын Кубан баштап салды. Чындыгындачы өзү адамкерчиликтүү, анан жумушка да аябай берилген жигит эле да. Братан, шеф, жардам бербейсиңерби деп эле бизди далыдан таптап, ушул жетишпей атабыз, бизге жардам бергиле, эми мурун асфальт салып көрбөсөк дегенде эмедем этип, ошол жердеги асфальт 955-57 ДУдагы жолдордун баарын асфальттады, айылдардын ичинде асфальттады. Кийин мамилебиз да түз болуп, как коллега катары, как бир тууган катардай болуп, ушундай жакшы мамиледе жүрдүк. Кубанды бала кезинен бери тааныйм. Ушул айылдыкмын. Ушул айылда өнүп өскөн. Эми баягы өмүр өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин дегендей, бул Кубандын эмгеги зор. Бул мен билгенден Атбаш районунда чоң иштешип калдым. Энергетик болуп иштеп жүргөн мезгилдерде могу Кара Суу Калинин ортосундагы асфальт бетон заводу бар. Эски Союздун учурунда калган. Ошону ремонттоп, тонолуп кеткен заводду ордуна тургузуп, ошол асфальт чыгарууга жетишкен да. Ошонун эң чоң эмгеги деп эсептейм да. Бул айыл ичиндеги, бул Атбаш ичиндеги, айылдын ичинде көчөлөрдү оңдоодо, жакынкы жайыттардагы ошо жайытка кетүүчү жолдордо көпүрөлөрүн оңдоодо биздин айылга аябай эң зор эмгек кылды. Мында мектепке жардам берди, бала бакчага жардам берди, жанагы спорттук аянтчаларды салууда нөлдөн баштап акыр аягына чейин жардамын аяган жок. Бей бечараларга жардам берип турду. Ар дайым колунда жокторго жардам берди. Өзү жөнөкөй бала болчу, өзүнүн эмгегин көп деле айтчу эмес. Муну кылып койдум, тигини кылып койдум. Унчукпай эле жардам берип, күлүп коюп эле бакчу. Ошондой жардамдарды берген. Бул эми могул Бишкек Торгат жолунда салынып атканда да иштеп калды. Мында дагы бул Кубандын эмгеги зор. Анткени ал жерде көзөмөлдөө ошол эл үчүн кызмат кылуучу жолду жакшы сапатта бүткөрүп алуу үчүн аябай зор эмгек жасады. Ушу биздин бир тууганыбыз, эң улуубуз болчу. 5 бир тууганын ичинен эң улуубуз.
3 эркек 2 кызбыз. Ушу Кубанбай экем аз жашаса дагы ушу эл үчүн, бир туугандары үчүн ар дайым камкор адам эле да. Адамгерчилиги эң жогорку инсан эле. Ушу бир туугандар үчүн дагы бизге камкор болуп, баарыбыздын башыбызды бириктирип жүрчү. Ошондой эле ушу эл үчүн дагы кызмат кылды. Мынакей биз бүгүн аябай кубанычтабыз. Көпүрөнүн наамын берип, ушу Кубанбай экеме берип турат, ушу эл журт колдоп, ушу Кубанбай экемдин эмгегин жакшы баалагандыгы үчүн биз дагы элге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушу Кубанбай экем өзүнүн айыл үчүн эмес, ушу ат башы өрөөнүндө ушу жакшы элге таанылган жакшы ушу кыштоолордо, тияк бияктарда, бүт ички жолдордо дагы жакшы салымдарын кошту да. Биздин Кубанбай экемдин жаркын элеси ар дайым биздин эсибизде калат. Кубанбай эке менен 2016-жылдан 2024-жылга чейин иштештим. Ошо аз убакыт аралыгында Кубанбай эке экөөбүз ушу ата баладай болуп жакшы иштештик. Кубанбай экеде главный инженер болуп 7 жыл иштедим. Ошол 7 жыл аралыгында жалпы дээрлик 60 километрге чукул жолду асфальттадык. Ушул көпүрөнү дагы ишке ашырганда Кубанбай экенде өзү чуркап жүрдү, биз жардамчы болуп артында жүрдүк. Кубанбай эке өмүр кыска болуп калды. Ажал экен, оору болду. Жаткан жери жайлуу болсун. Байке деп азыр көнүп алган үчүн айтып атабыз, негизи мага аталы болуп калыптыр, азыр ойлоп көрсөм. Жаткан жер жайлуу болсун, көптөгөн эмгектери көп сиңди, областка сиңди. Ушул мектепке да көп эмгек жасап, астындагы асфальтына шебенка төктүрүп, келип атайын көңүл буруп келип, көп жардам берген. Анан бул Кубан өзү ушунча адамдык сапаты жогорку деңгээлдеги жакшы жигит болчу, эртерээк кетип калды. Жаткан жери жайлуу болсун, бүгүн ушул жетекчилик баалап, министрлик баалап, айыл эли баалап, ушул бүгүн ушул көпүрөнүн наамын берип атат. Ошол дагы бир чоң сыймык. Кубанычбектин эң чукул досумун. Бала кезден бери, көптөн бери чогуу дос болуп жүргөнбүз. Ошол эки бүгүнкү Кубандын ишарасына көпүрөсүнүн ачылышына келип, баарыбыз тең сыймыктанып атабыз бир чети. Бир чети өтүп кеткенине жаман эми кыйын болуп атат. Анан бир туугандарына, балдарына сабырдуулук, көпүрөбүз аксолтой болсун. Райондук ошол жол боюнча башкармалын башчысы болуп иштеди. Анан эми биздин могул айылга эле кылган нерсесин айтып берейин. Биздин айылдын центрине эң биринчи райондо эң биринчи асфальтты бизге түштү, биздин айылга. Мурун айта алчу эмеспиз. Булар өзүнө тартып кетти деп. Эми ошондо дагы эмгек кылып, ушул айылга көчөнүн башына чейин асфальт төшөп берди. Анан бизде центральный көчөлөр, андан да туура кеткен көчөлөрдө. Ушулардын баарын грейдерин жиберип, майын чыгым өз мойнуна алып, ушунун баарын жылга бирден ремонт жолду сүрдүрүп ремонттоп берип турчу. Кубаныч менин бир тууган күйөө балам. Үй бүлөлүк деңгээлде дагы ал бир туугандар менен ушунчалык жаракөр, халыс, тегиз инсан катары дайыма жүрөгүбүздө кылат. Ал өтө талаптуу кылып, балдардын баардыгын эмгекчил өстүрдү. Баардыгы тең жакшы таалим алышты. Ошол эле учурда мээнеткечтиги менен өзгөчө айырмаланышты да. Мен бир кызык окуяларды да эске түшөт. Булар колу ачык болгон үчүн бу Кубаныч менен Гүлмирага абдан көп коноктор келип турушат да. Ошо балдары кичирээк кезинде мына Темирлан азыр эл жигити болуп, дал ошо жол адиси катары бир мекеменин башчысы болуп иштеп атат. А кичинекей кезинде алар энеси мугалим болуп, атасы жол тармагында иштеп жүргөндө коноктор келерде алар айтып коюшчу экен. Бизге кечинде конок келет деп. Камсанабаңыз, биз салаттарды даярдап коебуз деп ошо Темирлан айтчу экен. Келгенде кичинекей кезинде да алар акырын апасына шыбырап айтып бер. Деги атам өкүңөр ушу салатты булдарыбыз жасаган деп айтып коелачы конокторго деп. Мына ушундай балдар дагы Кубаныч сыяктуу
өтө жаракөр болуп ушундай тарбиялуу өсүштү. Анан бир туугандарга жалпы Куда сөөгүнө ошондой эле кайындарына ушунчалык дилгирлик менен көмөк кылган, дайыма даяр турган инсан эле. Андан экинчи бир жагы анын бекемдиги. Өтө оор, мындай аламаттуу оор менен алышып өтө кыйналды. Бирок кыйналганын эч кимге билдирген жок. Кубанычбек Абулов тескерүү кечеси Ат башы ресторанында уланды. Жакындары, туугандары, үй бүлөсү, кесиптештери жана жолдоштору чогулуп эскеришти. Кеченин жүрүшүндө эл үчүн күйгөн, керт баш эмес, коомчулук үчүн кызмат кылган инсан экендиги дагы бир жолу далилденди. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин демекчи. Ат башы районунун Нарын облусунун ардактуу атоолу Кыргыз Республикасынын ардактуу жолчу наамынын ээси, мыкты мекеме жетекчиси Абулов Кубанычбек Өзкановичти эскерүү кечесине кош келиңиздер. Аузу биллахи минеш шейтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Аманар расулу бима унзила илейхи мир раббихи вал муъминун. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. Кубан Өзкановичтин апасы Жумабүбү апабызды чакырабыз. Жездесе техникалык илимдердин кандидаты Бактыгулов Кадамбай агабызды чакырабыз. Белис күйөө баласын жана Элисе Бердибек Өзкановичти чакырабыз. Ат аталгандар келип бериңиздер. Кымбаттуу Куда сөөк эл журт, ушу бүгүнкү кубандын кечесине кош келипсиздер. Баарыңарга белгилүү кубан болсо ошо чоң энесинин колунда чоңойгон, чоң энесинин колунда болуп биздин колубузда чоңоюп калды эле. Кичинекей кезинде эле өзү токто, баардык нерсеге акылы жеткен бала болчу. Окутуп, чокутуп, мынакей иштеген жумушунун ийгиликтери болду, жакшы иштеди, баардык жерде болгон жанталашып күн түндөрү иштеп ушул жумушунун сүрүн көрдү. Артында балдары болсун, мына улап бир баласын окутуп атат. Ушул ооруп атканда дагы кубаныч эртерээк эле жумушун бербейсиңби жаның ийип атат десе жок. Ушуга бир могу тагырайс менен кызыл тунун ортосун бүткөндөн кийин жумушун берем, ага чейин бербейм. Ушул бүт калса экен деп атып туруп мынакей ошол жерге бүтүрүп туруп анан баспай калды да ошол жерде. Ошол жери өкүнүчтүү болду. Эми кубанымдын жаткан жери жаннаттан болсун, билип билбей жасаган күнөөлөрүн кечирсин айталы. Артында калган бала чакасы, семьясы бар. Ынтымактуу болсун, ыймандуу болсун, жолун жолдосун, жакшылыктар болсун. Келген да сөздөр баарыңарга рахмат. Жакшы кетиңиздер. Могу элдер ойлойт, монду асфальттап коюптур, могу жерди көпүрөнү салып коюптур десе, барса эле кубаны салайын десе эле салынып калат экен деп. Бул жол салуу, көпүрө куруу деген нерселер абдан чоң машакаттуу иштерден болуп саналат. Жылыга ар бир жерде асфальттала турган жол, салына турган жол, курула турган көпүрөнүн баары республикалык тизме деп аталат. Ошол тизмеге киргизилиш керек. Ана дегенде ушу транспорт жана коммуникациялар министрлиги иштеп чыгып, ага барып туруп, ушу ар бир мекеме жетекчиси негиздейт. Буга ошону жетишип, мына мен айттым го жана ушу Ат башы
айылынын көчөлөрү, айылдардын ортосундагы каттамдардын жолдору бар асфальтталганы ошо канчалаган эмгекке турду. Ошону негиздеп тиешелүү жетекчилер менен сүйлөшүп, тиешелүү уюмдар менен макулдашып, алардын макулдугун алып, кол койдуруп алып барып, анан гана транспорт министрлиги киргизет тизмеге. Андан кийин финанс министрлиги бар. Ал министрлик анан өкмөткө берип, анан өкмөттөн бекигенден кийин келип анан жолдор салынат. Ал себеби ал каржыланыш керек. Жол абдан кымбат курулуш болуп эсептелет. Ошондуктан Кубан бул жагынан абдан жигердүү эмгек жасады. Ошо чуркап жүрүп, жаны тынбай күндөп түндө ошо ар бир жетекчилердин, ар бир ушул кол кое турган инстанциянын баардыгынын көңүлүн таап, анан ошо бүгүнкү ийгиликти биз белгилеп отурабыз. Ошондуктан бул абдан чоң эмгек, өзүнүн эмгекчилдиги менен, мээнеткечтиги менен, ошо элге жерге болгон өзүнүн көз карашы менен, мамилеси менен ушундай ийгиликке жетишти. Ден соолугуна да карабай жанагынтип күндөп түндөп чуркап жүрүп. Анан албетте ошол эмгеги белгилүү деңгээлде бааланып, мына азыр жерде кире бериште коюлган сыйлыктарын алып карасак, ушу айылдын, Казыбек айылынын ардактуу атуулунан облустун ардактуу атуулуна чейинки наамдарды алыптыр. Кыргыз Республикасынын ардактуу жолчусу деген наамы бар. Жерде көптөрү түшүнбөйт болуш керек. Дагы бир көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин ардактуу жолчусу. Башкача айтканда, мурунку Советтер Союзуна кирген республикалардын атынан азыр Москвада көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин өкмөттөр аралык жолчулар кеңеши деген бар. Ошо өкмөттөр аралык жолчулар кеңешинин атынан алган сыйлык ошо. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин ардактуу жолчусу деген наамы бар. Турат, аны ошол 30 жылдан бери техник илимдеринин доктору, профессор Каримов Бурый Бачабекович деген адам жетектечи, келип өзү тапшырып кеткен ат башка ушул наамын. Эми бул жагынан алганда дагы жакшы, кайсы бир деңгээлде акыбети кайтып ошол наамдарды алып отурат. Анан эң чоң наам бул бүгүнкү сиздер ыйгарган наам. Сиздер ыйгарган наам бул мына ошо өзү шээрде эмгектенип турган районунда, өзү туулуп өскөн айылынын жанында ошондой көпүрөгө ысмы ыйгарылып отурат. Бул жерден ары бери өткөн элдин баары көрөт ошону. Ары бери өткөн балдар, жаш муундар, айрыкча жана айттым, мен дагы бир жолу айтып коем, мааниси чоң бул. Келечек муун үчүн эмне болгон киши эле десе, сураса айтат, ушундай эмгек кыл беле десе, ушундай эмгекчил болуш керек экен, ушундай жоопкерчиликтүү, мекенчил адам болуш керек экен деген чоң нерсе балдардын келечектеги тарбиясына чоң өрнөк болуп саналат. Ошон үчүн ошого салымы бар адамдарга мен да өзүмдүн атыман чоң ыраазычылык билдирип кетем. Бар болуңуздар. Жамилбек Узакулович, сиздерге чоң рахмат. Мындан ары дагы ушу районуңуздарда эл үчүн, жер үчүн кызмат кылган жаштардын саны арбый берсин, улам чыга берсин. Бар болуңуздар. Бул киши 30 жылдан ашык ушул Ат Башы районунда ушул жол тейлөө мекемесинде иштеп, өмүрүнүн акырына чейин иштеп кетти. Жеке эле ушул Ат Башы эмес, Ат Башынын центри эмес, Казыбек айыл эмес, болгон айылдын баарында эмгеги чоң бул кишинин. Баардык жерлерге ушул көп жерге салымын кошуп, көп жерге жардам берип, баягы өзүнө тиешелүү жолдор болбосо дагы айылдын ичиндеги жолдорго билебиз, ушундай сурансак, ушул жардамын берип, жолдорду түзөп берип, грейдерлерин берип, өзүбүз майы сайын куйсак дагы аябай жакшы иштер жасап берип жүрчү. Ат Башы районунда бул кишини тааныбаган киши жок. Эми эмне кылабыз? Өмүрү кыска экен, жаткан жери жайлоо болсун, топурагы торко болсун. Ошо Казыбек айылына дагы чоң рахмат. Ошо көпүрөнүн атын берип атасыздар. Ошо көпүрөнүн ары өткөн, бери өткөн кишилер ошо тазим кылып эметип жүрүңүздөр. Жаткан жери жайлоо болуп. Артында калган үй бүлөсү, бала чакасы, тууган урук, айылы,
эл журту аман эсен болсун, ден соолукта болушун. Рахмат баарыңарга. Урматтуу агайын туугандар, куда сүйөктөр, мына бүгүн ушул менин бир тууганым, уялашым Абылов Кубанычбек Өзкөнүчтүн Карабойын дарыясына барып, ошол жерге эртеңинен жакшынакай көпүрөнүн ачылышына келдик. Ошол жерде көпүрөдө ошол аземде көптөгөн жакшы сөздөр сүйлөндү. Эми биз дагы ушул мен өзүмдүн атымдан, бир туугандардын атынан ушул эң биринчиден ушул биздин Ат башы райондук администрациянын акими Эмилбек Исакуловичке чоң рахмат. Эмилбек Исакулович менен дайыма байланышта болуп турдук. Бул иште өзүнүн эмелерин, советтерин айтып, бул ишке чоң рахмат. Андан кийин Казыбек айылдык кеңешинин төрагасы Элеман Илиске да чоң рахмат Элеманга. Элеман дагы жакшынакай эмелерин жасап, протоколдорун жасап, кеңештерин жасап, эме кылып атты. Андан сырткары бул жерде биздин айылдык кеңештин аксакалдардан Имаш акебизге чоң рахмат. Имаш ата дагы биз жакта Миргазы жездебиз бар. Айылдык сот аксакалдарынын төрагасы Миргазы жездебиз. Биздин Кубан байкемдин достору, досу Мырзабек байке, сизге дагы чоң рахмат. Жана ошондой эле жакшы салым көрсөткөн ошол көпчүлүгү туугандар баарыңарга рахмат. Эми билебиз, мен бир тууганым уялашым, мына эртеде жакшы сөздөр сүйлөндү. Мен байкем жакшы киши болчу. Бир туугандар арасында бүт бардык элге баарына текши караган жакшы адам эле. Бул кишини биздин айыл эмес, район эмес, бүт республикага чейин таанымал киши болчу. Эми ушул байкемдин кылган иштери, жасаган эмгектердин баарын ушул бааланып, жакшынакай көпүрө берилип отурат. Мына бүгүн ушул байкемди эскерип, жакшынакай ресторанда эскерип кичине Куран окутат деп, үй бүлөсү дагы, балдары дагы Куран окутушуп, баарыбыз Куран окутуп отурабыз. Баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Бизди Абыловдорду колдогонуңуздарга чоң рахмат. Бардык аман бололу, бар бололу. Жакшылыктардын үстүндө жүрөлү. Башы райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Эмилбек Исакуловичти жана ошондой эле Ат башы айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн башчысы Руслан Үсеновичти, Казбек айыл аймагынын айыл өкмөт башчысы Талант агабызды, тарых илимдеринин доктору, профессор Тынчтыкбек Чоротеген агабызды чакырабыз. Кабинетте отурса эле жетекчimiz, жетекчинин ичинен жетекчи болуп, жан дүйнөсү менен, чын дили менен, өзүнүн өмүрүн ушул кызматка арнаган, элин арнаган жетекчилер болот. Ошондой жетекчинин жетекчиси Кубан Өзкөнүч эле. Мен бул киши менен иштешип, эң биринчиден ар бир маселеге өтө бир жоопкерчилик менен мамиле кылып, ал кишиге айткан маселеге өзүң ишенгенде ишене бериң да, ушул маселе жерде калбайт, аткарылбай калбайт. Анан жана бүгүн айтылып кеткен ал көпүрөдөн башка дагы райондун жол тармагына, инфраструктурасына акчынын эмгеги абдан чоң. Мен бир эки эле нерсени айтайын, жаңы келгенимде Көк Кыянын көпүрөсү абдан соцсеттер болуп аткан экен. Андан кийин Көк Күмбөздүн көпүрөсү, мына жерде Замир мырза отурат, ошондо Жыгман жетекчиси. Замир болуп үчөөбүз анын тейлеген тармагына, аймагына карабаса дагы ушул Көк Кыянын көпүрөсүнө, Көк Күмбөз көпүрөсүнө бир нече жолу бардык. Ушул эки көпүрөнүн жакшы оңдолуп кетишине алда өзүнүн бир кеп кеңешин айтып, ушул аракетин жардам берген. Көк Күмбөздүн көпүрөсү түштүктөн 5-6 машина менен жүктөлүп келди. Абдан чоң конструкция келди. Анан ошол жактан балдар
кошо келип ошол көпүрөнү монтаждап башташты. Анан биз Кубан Өскөнч менен барып балдардын жайгашканын көрүп, ишин көрүп, анан алардын жаткан жерине келсем эле помидор бадыран менен отурушуп эле балдар. Анан алыстан келген балдар анан ушул бизге аябай бир өзгөчө маанисал көпүрөнү куруп атканын, анан айыл өкмөттүн ошол кезде айыл өкмөтү капы болуп, ушул жакты карабай коюптур да деп мен машинага отурдум. Анан айтып калды, эми сакоч кыжыгат болбоңуз деп. Эртеси бир козунап барып таштап ошо балдарга келиптир да. Болбосо анын тармагы эмес, анын аймагы эмес. Ушундай бир меники сеники деген ар бир маселеге өзүнүн маселесиндей, өзүнүн үйүндөгү маселесиндей мамиле кылган жетекчилер. Анан биз бир топ уюштуруу маселелеринде чоң иш-чараларда дагы АКШнын жетекчилер арасында өзүнүн кадыр баркы, орду, анын улук катары сөзү дайыма бийик болчу. Жол тармагында дагы өзүнүн олуттуу орду бар. Биз мына министрликке барганда дагы Кубан Өскөнчтү ошо министрлик деңгээлинде бир топ жетекчилер, как адис катары, жетекчи катары такай баалап келишти. Бүгүн ушул көпүрөгө атын бердик. Албетте жол салган, көпүрө салган абдан сооп иш. Ошол жерден эки өрөөндөн элин бириктирген көпүрө, Ак Жолтой көпүрө болсун, ошол жерден өтүп бара жаткан адамдардын ар бири сооп тийсин. Эми аккан арыктан суу агат деп, бүгүн ушундай иш-чараны уюштуруп, эскерүү уюштуруп жаткан бир туугандарына, Гүлмира үй бүлөсүнө биз терең ыраазычылык билдиребиз. Кубан чоң аталык милдетин татыктуу аткарды, балдары бүгүн эл кызматында, бир уулу ушул жол тармагында чүйөрөнүндө жакшы иштеп жатат. Кенже баласы юридикалык жактан жакшы билим алып атат. Мен ойлойм, Кубандын ишин улап кете турган, Кубандын кылбай калган эмгегин элине арнай турган артынан урпактары бар. Ушу сиздерди туугандарына, үй бүлөсүнө бүгүн Кудайым жакшылыктарын берсин. Гүлмира ушул балдардын жакшылыгын көрүп, ушулардын төрүндө дайыма бар бол. Урматтуу агайын туугандар, жергебизде, элибизде тынччылык болсун, ынтымак биримдик болсун. Ушундай элине кызмат кыла турган улуу инсандар элибизден чыга берсин. Кубан Өскөнчтүн жаткан жери жайлуу, топурагы турку болсун, жараткан жаннаттан жайын берсин. Рахмат көңүлүңүзгө. Биз бир тууган катары анын канчалык үнөкөй, жупуну, айкөл, жаракөл болгондугу жөнүндө айткым келет. Көкөбүз менин бир тууган күйөө балам, анын жан шериги Гүлмира менин бир тууган карындашым. Бул Казыбек айылы биз үчүн өзүбүздүн бир туугандарыбыздын айылы. Себеби биздин эжекебиз Гулиядагы ушу Казыбек айылына чебиктердин бир Жумадел Божоев деген мыкты педагог асыкалы ушу биздин кезибиз эле агышында көрүнүп. Андан кийин ошо Кубан теги боюнча кыргыздын кара сакалына кирет. Анан алар эки бажа бири-бири менен ушундай бир туугандай өтө ынтымактуу болуп, бири-бирин колдоп жүрүштү. Алардын балдары дагы бир атанын балдарындай эле ушундай чоңоюп өсүштү. Анан өтө кызыктуу окуялар болду. Ошо көкемдин ошондай калыс, айкөл, анан баарына тегиз караган сапаты менимче чоң энесинен, анан ташкен куда, өскөн куда ошо алардын орток тарбиясынан эки үй бүлөнүн эркеси болуп чоңойду. Баарына тегиз караганды үйрөндү. Анан ошол жакшы сапатын баардык башка туугандарына, куда сүйөктөрүнө, эке жээндерине, баардык өзүнүн досторуна ушундай багыттай алды деп
ойлойм. Мына жаныбызда алыскы Тоң районунан Каракоо айылынан менин аты Юлдашым Тынчтык деген мырза келип атат. Ошол студент кезден анан мыкты достор болгон экен. Ушундай келетін туштардын баардыгы дайыма көкебизди үй бүлөсүн урматташчу. Мына Эмил мырза дагы ушундай карапайым мыкты инсан катары көкебиздин жакшы сапаттарын айтып кетти. Мунун баардыгы ушундай турмуштун эле бир чындыгы өтө күлкүлүү окуяларга болду. Ошо Гүлмәре менен Кубандын иштери абдан көп. Ар киминин чоң коомдук жүрүгү бар. Бири жол адиси жетекчиси болсо, бири мектеп мугалими болуп. Бирок алар берекелүү бирешет, дээрлик күн сайын конок чакырышат. Анан булардын улуу кызы, улуу баласы сыртта окуп жүргөн учурда эң кичинекей эки баласы үйдө бүгүн конок келет эле деп чалышса, келе берсин, салатты биз даярдап коебуз деп айтышкан экен. Көтү темеке. Анан коноктор келгенде чын эле татынакай кылып салат даярдап коюшпур да, анан акырын энесине шыбырайт дейт. Ушу салаттарды ууздарыбыз жасайды деп айтып коесуңар көрүп конокко. Ошондой учурлар да өттү. Анан булардын тарбиясы чын эле спартандык болчу. Кээде ушундай чоң дөөлөттүү, сөйлөттүү кишилердин балдары чарчактап кетет. Булар өтө эмгекчил өсүштү. Мына азыр Жыргалбек дагы, Абдулай, Америкага жакында барган Адилет, алардын баардыгы кийинки өбөктөрүнө ушундай жөлөк болушту. Жакында биз мухиттин ар жагынан жакшы кабар уктук. Ушу көкебиз өзү көрө албай калган, бирок татынакай бир окуяны сиздер баарыңыздар жакшы билесиз. Ушу неберелүү болду. Мына Руслан Адилет уулу деген жаңы чүрпөлүү болушту. Биз Гүлмеркага ошо көкем көрбөгөн ушундай алдыдагы жакшылыктарды, көкемдин рухун бекемдеп, балдарга, небере чөбөрөлөргө, кийинки кыбырларга жөлөк болуп, өзүң жакшылыгын көр. Көкем дайыма арбаганда колдоп жүрсүн. Балдары көкемден кем калбаган, көкемден ашкан элдин уулу, азаматы болуп чоңойсун. Жалпы агайын туугандарга ошо баарыңыздарга жакшылыктар каалайбыз. Ошо бүгүнкү эскерүү кече бул ушундай жакшы интеллектуалдык жактан баардыгы ойлоштурулган иш-чара болгон экен. Муну уюштуруучулардын баардыгына, бүт туугандарга, анан ушул Акбашы райондук акмиятынын жетекчиси сизге, Эмил мырза, сиздин үзөңгүлөштөргө, анан жол адиси болгон баардык көкемдин үзөңгүлөштөрүнө, көкемдин айылдаштарына терең ыраазычылык билдирем. Жалаң тойлор боло берсин, жакшылыктар боло берсин. Эми Русландын тушоо тою, ушу сыяктуу көп жакшы күндөр бизди күтүп турат. Темекебиздин тою турат, андан кийин Кутунун тою турат. Ушинтип эле көкемдин үй бүлөсүнүн мындан кийинки жакшылыгына баардыгыбыз чогулуп жүрөлү. Кудагый ошо жалаң жакшылыктарды көргүздөр. Караңбай ага, сиз дагы элдин ушундай Кубаныч сыяктуу мыкты шакиртти тарбиялаган мыкты аксакалысыз. Сиз дагы ошо төрүбүздө жалаң жакшылыктарда чогуу болуңуз. Сиздин кызматыңыздабыз дайыма. Рахмат сиздерге.
Кеченин алкагында атайын даярдалган Ардактуу жолчу даректүү фильм көрсөтүлдү. Анда Кубанычбек Абыловдун өмүр жолу, кылган иштери чагылдырылды. Аны менен катар поэзия орун алды. Нарын облусунун Ат башы районундагы жол тармагын өнүктүрүүгө салымын кошкон мээнеткеч инженер жана дасыккан жетекчи Кубанычбек Абылов. Кубанычбек Абылов 1962 жылы 21 ноябрда Нарын облусуна караштуу Ат башы районундагы пограничник, азыркы Казбек айылында туулган. Миң 1982 жылы Фрунзе шаарындагы Политехникалык институтун инженер куруучу факультетине тапшырган. Студент кезинде аскер кызматын өтөөгө чакырылып, 1983-85 жылдары Советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн. Аскерден келгенден кийин окуусун улантып, 1989 жылы автоунаа жолдору боюнча адис деген кесипке ээ болгон. Жаш инженер адис катары ал өз эмгек жолун 1989 жылы номер 20 жол тейлөө мекемесинде мастер катары эмгек жолун баштаган. Кийин ошол эле ишканада башкы инженер, анан башчы болуп иштеп келген. 2006-2008 жылдары ал номер 957 жол тейлөө мекемесинде жетекчинин орун басары, башкы инженер, жетекчи катары кызмат өтөдү. Жетекчи болуп иштеп турган мезгилде Ат башы районунда жол курулушу тармагында олуттуу жылыштар болгон. Анын жетекчилиги менен 2016 жылдан баштап бир катар маанилүү автожолдорго асфальт төшөлүп, эл үчүн ыңгайлуу жана коопсуз жүрүү шарттары түзүлдү. 2016-2018 жылдары Ачагайыңды Калинин пограничник, Кызыл Тоо автожолдоруна жана Ат башынын борбордук көчөлөрүнө ирети менен жалпы 17 километр асфальт төшөлдү. 2020-2024 жылдары Ачагайыңды Май Босого жолуна 5 километр, Калинин пограничник Кызыл Тоо жолуна 10 километр ашуун асфальт салынды. Ушул жаңы күч Казбек Кызыл Тоо жолун асфальттатып 24 жылдын бюджетине киргизип, ушул айылдан ушул бүтүрүп берсем болот эле. Убакыт келди, мен да өмүр бою кызматта турбайм. Ушул жолду элим үчүн, айылдаштарым үчүн бүтүрүп берсем деген ой бар эле. Ошол жол бюджетке кирип, асфальтталып, ушул Кубан акыркы сапарга усап атканда эксплуатацияга берилип калды. Райондун ички көчөлөрүнө 10 чакырымдан ашык асфальт төшөлдү. Мындан тышкары 2023 жылы Кара Коюн дарыясына көпүрө курулуп, пайдаланууга берилди. 2025 жылы аталган көпүрөгө ысымы ыйгарылды. Абылов Кубанычбек Өскөнов сыйланат Кыргыз Республикасынын ардактуу атуулуу классташтардын класс кому мекендик сыйлыгы ордени менен сыйланат. Кубанычбек Абыловду чогуу иштеген замандаштары өз кесибин мыкты билген, дасыккан кесипкөй, тажрыйбалуу жана кайрымдуу жетекчи катары кадырлашчу. Ал жаш адистерге тажрыйбасын ырааттуу үйрөтүп, Ат башы районунун аймагында өз иштеген жамааттын ичинде зор кадыр баркка ээ болгон.
Кыргызстандагы, анын ичинде Нарын дубанындагы жол тармагындагы көп жылдык үзүрлүү эмгегинин натыйжасында өлкөбүздүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө ак тилден кызмат өтөп, кошкон зор салым үчүн ал бир катар сыйлыктарга татыган. Алсак, Ат башы районунун Нарын облусунун транспорт жана байланыштар министрлигинин ардак грамотасына татыган. 2015 жылы Ат башынын аймагында автожолдорду куруудагы кышкы даярдык иштерин жогорку деңгээлде аткарып, деги эле ири жетишкендиктерди багынткандыгы үчүн улуттук туңгуч кезит кыргыз туусу аны жылдын мыкты жетекчиси атаган. Кубанычбек Абылов Казыбек жана Ат башы айыл өкмөттөрүнүн, Ат башы районунун ардактуу атуулу жана Нарын облусунун ардактуу атуулу Ат башы райондук администрациясы мыкты мекеме жетекчиси наамын ыйгарса, ошол эле жылы КМШнын ардактуу жолчу медалы менен сыйланган. Ал жол чарба кызматкерлеринин кесиптик майрамынын урматына транспортчулардын мыктыларына гана берилчү Хусейн Көлбаев атындагы медалин тагынган. Силерге да чоң рахмат. Ойноп. Мен уулум Кубанычман, мына балдарым турасыңар. Жакшы ойногула, мындан кийин да жакшы жетишкиле. Şu менин үйүмдүн атынан, семьямдын атынан силерге акчалай сыйлык 8.000 сом берип коюн. Командаңа дейм. Да. Кубанычбек Абыловдун жеке турмушуна кайрыла кетсек, жубайы Гүлмира Чороева билим берүүсүнүн отличниги. Ал орус тили жана адабияты сабагынын мугалими болуп, эл агартууга эмгек өтөдү. Алар 37 жыл бирге өмүр сүрүп, 4 уул, 1 кызды тарбиялап, өстүрүп, 6 неберенин чоң ата, чоң эне, таята таенеси болушту. Балдары жогорку билим алып, ар тармакта ийгиликтерге жетишкен. Кубанычбек Абылов эл арасында өлкө үчүн тикеден тик туруп эмгектенип, ак ниети менен келечек муундарга өрнөк болуп, артында үлгүлүү ис калтырган инсандардын бири. Алардын үлгүлүү өмүр жолу эгемен өлкөбүздөгү улуу муундар баскан даңазалуу даван. Анын жаркын элеси ар дайым эсибизде. Акырын бирден уча турналарым, өздөрү эч бир сезбейт узаганын, уяңды жума күнү кеттиң таштап, сезбестен өмүр кушу кулаганын. Күн батыш сапарыңды туясыңбы, турналар кеткен жака учасыңбы, асмандан булуттарга аралашып, катарды турналарга улайсыңбы. Акыркы көз ирмемиң тура тесте, тигилдик узатышып, карап кечке, шам өчө шуула болуп үлбүрөгөн, өчкөндөй өз маалынан өтө эрте. Куш эми, чын ааламга ула жолду, турналар катарына алмак болду, кубанам акыретте жолугарбыз, айласыз узатамын булгай колду. 7 айдын 12-си 2024 жыл. Бакыт Чороев. Арыкты төздөп жол салган, адилет иштеп эл баккан, аздектеп деу башкарып ат баш элине бүт жаккан. Сиңирип эмгек эселеп, сыйлыкты алдың нечелеп, сый көрүп эми өргүүдө сыздатып кеттиң эртелеп. Күн түн иштеп чалыкпай, койбодуң бир аз тыныкпай, калды деп жолум салынбай кыраандай жанды камчылай. Акыйкат элең айыбың жок, асказоо элең көңүл ток, 60 эми ашканда айрылдык аттың ордуң бош.
тең көрүп улуу кичүүнү, тур челең тегиз каралап, туу тутчу эле көзүңдү таппайбыз эми муң зарлап. Бейпаадан өлүм сагалап, билгизбей ооруп пааналап, капыстан алды шум ажал, кылсак да канча далалат. Бир үйдө өсүп чоңойгон, бир тууган жоктойт агалап, баарысын багып өстүргөн балдарын калды аталап. Берешен элең, пейли, боркурап жоктоп кейидим, бир тууганың кол жаят, берсе деп Кудай бейишин. Болсо да канча салтанат, бул дүйнө жалган саналат, бийиктеп көктөн зоболоң, бейишти жүргөн аралап. 1-айдын 10-у 2024 жыл, Москва шаары, Абылова Гүлнара Ташкеновна. Максаты терең, балалык кезден, мүнөзү жумшак, атене берген, мекендин жүгү артыкча кымбат, милдетти коюп, жүрөктөн сезген. Жол тармак экен, кесиби сүйгөн, жан дилден ысык, ишине күйгөн, жүзүнөн дайыма көрүнүп турчу, жумуштун сыры аткара жүргөн. Торгарт Бишкек, Иреге жолдор, Томсоро дайым жолуңду тосоор, таасири күчтүү мезгилдин сыры, турагың жериң жоктошо кошоор. Урпактар элиң артыңда калган, унутпай изиң урматтап сыйлар, учугуңу улап мекенчил уул кыз, уламыш кыла тарыхың айтар. Көпүрөң болсун бейишке жолуң, Кудайга жагып аткарылган оюң, кубаным болсун түбөлүк жайың, калкыңан алган рахмат сол. Бакыт Жороев. Эскерүү кечеде жакындары жана курдаштары анын адамгерчилигин, калкка кылган кызматы менен эрктүүлүгүн баса белгилешти. Кесиптештери болсо ишке болгон жоопкерчилигин жана лидерлик сапаттарын айтып өтүштү. Урматтуу бүгүнкү кеченин катчылары, саламатсыздарбы? Алыста күндөн Бишкектен келген коноктор ден соолуктарыңар жакшы болсун. Назар болуңуздар. Мына буга менен мен 88-тен бери 2021 жылга чейин иштедим. Чоң иштедик. Жана Павловичтин өкүлүсүн проектисин сметный стойдаларды чоң жасап, Бишкекте проект жасап кеттик. Ошого чоң салым коштук. Эми буга ушунун баардыгын жетекчилик кылып аткарды. Бүгүнкү кызга келген айла жок. Мындан дагы жашап турса болмок. Ал жасала турган жумуштарды көрүп калып калды. Дагы жасамак. Район үчүн баары жасамак. Мына ошондой эле жүрүп жанагы элдер айтып жанагы Калиндеги асфальт завод. Мына эгерде кубаң болсо, мына ой көпүрө кулаган азыр жаңы асфальт завод салып атат мамлекеттин эсебинен. Муну ушуну иштетмек. Анан мен бул кызга сала албай калды. Эмне дейли? Кудай ден соолук берсин, бала бакырсын, үй бүлөсүнө ден соолук берсин. Өмүрү кызга экен балдары менен кургон бойунда бир баласы азыр 9-7-девуда жетекчи болуп иштеп ишин улантып атат. Калган балдары эме айтып атпайбы, тиги университетте окуп атат жанагы. Ошолорду окуп атат эми ошолор дүнүйө ушун болсун. Гүлмирага ден соолук берсин, мамасын карасын, балдары ден соолуктуу болушун, неберелери чоңойтуп үлгүргөн журабай. Амана Заманбай. Бұл жолчу деген кесіп өтө оор, татар, өтө жоопкерчиликтүү жумуш. Баары эле биле бербейт болуш керек. Жолдон асылы өтөт, соусу өтөт, урушуп да кетет, алкысын айтып да өтөт. Ошонун баарына чыдап, жылдан бери иштеп келе жатабыз, отургандарыбыздын баарыбыз эле.
Анан эми Көкен болсо өмүр кыска экен, көп жумуш жасады. Жана да айтып кеттим, өзү мектепчилик жигит эле жоопкерчиликти оюштургуч жакшы жигиттерден болчу. Өмүр кыска экен, айла жок. Калган жолдо бир уулу жолчу болуп иштеп атат. Калган балдардын баарын бутуна тургузду. Endi Kuvan ölgön yok, Kuvan'ın altında baldaşta ölçmüş, cenabında köprü turan namında. Yani Kuvan daim düremişti. Jalpı aman esen olma gülmere ben solukta ol, bala vakran meni aman bolar. Kuvan'ın eskiri keçesi oğuttır, Kuvan men şu Qo'm menen keyingi vaqtlarda cho'g' ishlashib qoldik. Odam ag'ayda aytib ketdi, shu asfalt zavod bo'yicha Karimdagi asfalt zavod 25 yil Soyuz taraf ketgandan beri ishlab turgan zavod ekan. Shu bizda da shunday tipdagi asfalt zavod bor edi. Shu zavodni yurgizib bersalar, shu o'tirganda Kiyev turangandan biz kelib, o'zimning yuruvchilar bilan kelib shu zavodni adaganda biz yurgizib, bu Gazpromning zapravkalarini asfaltlab berdik. Shundan boshlab Kuvan'daki şu zavodda yürüsek bolduk yani işte alat ekemiz dep şu zavoddu boynuna aldığındaki zırakta arayında kalıp şu Abbas binde Soyuz'dan keyin birinci yerlerden bolup Aydın özünün devonun yollarını sala başladı. Bu yol salı degen öte tatal proses. Jayında yol salıp kışında sol salgan yolların gayret değiliyor. Bu öte jooptudagı iş uşunu var Kuvan'ın uyuşturup atkırıp attı. Tiyah menen til tanışıp Abbas'ın başka bir 200 kilometreden, bir 5 kilometreden olsam Abbas'a köp tegi avion olarak gelip şu zavoduna dayanıp işte alıp gitti. Upravleniyanın yetekçiliğinde kolga alıp şu yerde teknikaların var mı? Oskorlu işletken teknikaların var mı? Yine Abbas'ın teknikaları olkan da biz ümit kaldırmak gibi. Anan özü de gayba jarap görücü gittiler. Tiyaq kazardan beringizler, biyak kazardan beringizler de koyun molta alıp bitüm yok olsa da bitüm tağıp gelip şu жұмыштарды жүргüzdüm. Biz alıp Kırsın sentrinde de çok işleşip kaldık. Özünün жұмышына қарабайма, деу 20'da da Zamir'de dağı жұмыштары bitpey etat tenderge hiç kim kaçıpaydı, baykeslerine katışıp bergilesip o şeyakı жұмыштарға da tartıp biz şu Akçam rayonunda gelip Akmuz ayında yol salıp kettik, asfalt salıp şu Kuvan özü asfaltını çıkarıp bireyini şu jardan bergine dep turan çıkmışsın de anan emdi deyiz. Kuvan'ın ömrü kısa eken şunday ol ötüp ketti, артында kalgan жасаган işleri eskire turgan köp nerseler kaldı. Şunday жақсы игіліктерге ömürlük жолдошу Gülmiran'ın da çok salım var. Biz bir Abbas'a gelip kalsak da, Bişkek'ten gezip kalsak da aябай сыйкоорлу жигиттер бар да сыйлап келгиле тинтели чоң иштешери бар экен. Бияктарда да жумуш бар деп аябай ушинтип туралы эле эмнедейбиз. Куандын жаткан жери жай болсун, топурагы торко болсун, артында калган балдардын бирөө да жолчу болгон отурат. Ушу Куандын изин эметип жолун улап кеткен уулардан болсун, баарыңыздарга аманчылык, ден соолук, иштериңерге ийгилик. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, Элмиреже. Бүгүн мына куана калыбызды эскерип отурабыз. Биз кесиптештер болобуз. Куан айке менен 2007-жылдан бери иштешип калдым. Жетекчи болуп 2010-дон бери иштештим, көп иштештим. Куан айке жөнүндө айта турганыбыз сөз көп кенен. Өзү мындай сыйчыл, адамгерчиликтүү, өз кесибин мыкты билген адис кишилер да 2010-жылдан бери ошо жетекчи болуп иштешкенде көптөгөн акыл насааттарын айтып, жолдорду билесиздер, жайкы кармоо, кышкы күтүү, андан сырткары орто оңдоо жумуштары, реконструкция жумуштары болгондо биринчилерден келип Куан айкеден акыл насаат алып, ушул участокто ушундай жумуш болуп атат байке, жардамыңызды бериңиз, акыл насаатыңызды айтыңыз десек, ошондо бул жерден айтып койбой, жеринде барып көрүп, жеринен маселени чечип берип, көптөгөн жардамдарды берди. Куан айке райондор эмес, областтык эмес, республикага чейин иштеп барып, жетекчи болуп, Бишкекте да туруп иштеп келди.
өзүнүн кызматын мыкты билген инженер, адис кызмат кишиси эле да. Анан эми өмүрү кыска экен, акыркы күндөрүндө да чогуу иштешип, чогуу болдук. Акыркысын ушу шаардан акыркы жолукканда шаардан жолуктук. Ошондо да бизде системабызда кичине өзгөрүүлөр болуп аткан. Ошондо да ооруп атса дагы болбой келип, өзүнүн акыл насаатын айтып, балдар тигиндей кылгыла, мындай кылгыла деп анан өмүрүнүн акырына чейин ушу жолго эмгегин жумшады. Бул Казыбек айылында көпүрөсү эмес, республикада салынган жолдорго, көпүрөлөргө акыл насаатчы болуп көптөгөн эмгектер жасады. Ичиби сатышты, бир жыл болуп кетти арабыздан кеткенде. Былтыр ичиби сатышып, жолчулар билесиздер, жолчу өзүнчө улут болуп айтылып жүрөт. Ичиби сатышып, жолчулар чоң жоготууга учурады. Айкебиздин арты кайрылуу болсун, жери жаткан жери жаннаттан болсун, жерге жагып, ошондой болсун. Гүлмирежа, сизге кайрат айтабыз. Артында мынакей Акшатадан 3 уулу калат дейт, 3 уулу турат. Бир уулу биз менен кесиптеш болуп, мынакей чүйдө иштеп атат. Телефон менен байланышып, ал-ахвал сурашып атабыз. Эми айкебиздин арты кайрылуу болсун. Гүлмирежа, сизге чоң кайрат айтабыз. Кубанычты көздөштүшпүз. Пагранчтын кызы болуп, мен дагы жолду бүткөнмүн. 77-жылдан бери жол тармагында иштейм. Кубанды ошо кичинекейинде эми жеңим айтып кетпедиби? Эми биз бакканбыз деп, эжебиз көтөрүлүп, эметип жүргөн кичинекейинен билем да. Анан кийин минсти бүтүп, 20-чыга келди. Андан кийин бизге мен такай 9 жыл иштедим менчи. Анан кийин бизге келди. Анан абдан жакшы өз ишин жакшы билген, жакшы кадр эле. Өмүрү кыска экен. Эми эмне айтабыз, эми муреки погранич менен баягы пландар келет да. Карасаң ушуну аябай аракет кылды да. Погранич менен жанагы чоң жолго чыккан эмени асфальттагы ошо кубандын эмеси көп да. Ошого такай киргизет, такай ушундай аракет кылчу да. Ошо көп немеси асфальттап калбады ошо. Анан эми эмнени айтам? Өмүр кыска экен, мен бала бакырасы аман эсен болсун. Кубан көрбөгөн жакшылыктарды Гүлмира сен көр. Мен деле бул Жумадил агайдын колунда окуган бул эжени аябай аралашып жүргөн адаммын да, Кубанга аралашып. Экөөбүз эле жолчу болчусушуп, пограничтен чыккан. Анан эми балдарына да жолчучулук эми бардык жакшы нерселер болсун. Гүлмира өзүң өмүрлүү болуп бала бакыраң менен. Анан Кубан көргөн жакшылыктарды өзүң көрүп, эми жакшы жүр. Неберең оозу бек болсун. Аябай угуп сүйүнүп атам. Кубанды эскерүү кечесинде көп сөздөр айтылды, көп нерселер эске түшүп атат. Биз да Кубан экөөбүз ушу 90-жылдан бери жол иштеп келдик. Көп жумуштарды мага тапшырчу эле ушул. Ишенимдүү адам эле да. Мага ишенип ушул болгон жумуштарды тапшырып, мага бүткөрүп коюңуз, мындай ишти мындай кылып коюңуз деп ушул көп нерселер мага ишенер эле да. Ишеничин аткарып, ушул өмүрүнүн аягына чейин экөөбүз бир мекемеде чоң иштештик. Артык айлы болсун, жаткан жери жайлы болсун, балдарына, жарына, колтусуна, Гүлмирага барысына өмүр бакыт алай рызык. Эми балдары үйлөнүп жайланып, артында Кубандын издери карап деп ойлойбуз. Ошолуп артык айлы болсун, жакшылыгы болсун аркысы. Былтыр ушул май айында эч качан ат башыга жол салынчу эмес да, башталчу эмес. Былтыр ошо майдын 25-inde 3 километр жолду ошо Кубан байке телефон менен эле бүтүрүп койду да. Ошондо жакшы иштер болуп аткан, эми жакшы жылыш болуп атат дегенбиз. Ажал экен өтүп кетти. Кубан байке деп айтып көнүп алганыбыз менен бирок мага ата болуп калыптыр. Жаткан жер жайлуу болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар. Бүгүн ушул жакшы самал өтүп кеткен анабыз Кубан байкени эскелүү, көпүрөгө атын берүү, ушул Кубан байкенин кыска өмүрүндө абдан көп иштерди болуп кетти жол тармагына. Биз дагы Кубан байкенин көптөгөн акыл насааттарын, кеңештери болуп калдык. Нарында иштеп жүргөндө Кубан байкеге чейин келип, Кубан байкенин ошо көптөгөн насааттарды угуп, кайра техникаларынан дагы жардам алып, көптөгөн жумуштарыбызды бүткөргөнгө чоң себепчи болгон.
анан келип чогуу иштеп, аш иштесек дагы аябай жакшы иштештик. Ошо өмүрүнүн акырына чейин ошо жолдун абалын сурап турду. Бизден соолугун сурап чалсак эле, жол кандай болуп атат, карап койгула, жардам берип койгула, бүтүп кетсек жакшы болот эле деп өмүрүнүн акырына чейин аябай күйүп турду эле. Көптөгөн артында мына жолдору калды, өзүнөн таалим тарбия алган көптөгөн кесиптештери калды. Ишин улап койбойт экени жоктотпой көптөгөн жолдорун дагы улап салып кетебиз. Жолчулар жаткан жери жайлуу болсун, койбой кетсин. Өмүр бизден өтүп кетсе, элим эктен эскерсин дегенде койбой кетет. Биздин жүрөгүбүздө эч качан унутулбайт да киши. Оттоо агайын туугандар, бүгүн бир жакшы иш-чара болуп, биздин теңдешибиз өз мезгилинде өлкөдө жетекчи катары өзү иштеген коомдун ысымын төбөлүп калтыруу үчүн Казыбек айылынын эли Казыбек айылдык кеңешинин депутаттары жакшы чечим чыгарышкан экен. Биз бир чоң иштештик жетекчи катары. Үйдөөсү менен да катышып бир жакшы теңдеш болуп, ошого чейин үйдөөсү менен катышып жүрөбүз. Кубандын айтып отурса, кылган эмгеги район үчүн ат көтөрүңүз. Кубандын ушул эми жасаган мамилеси, тең туштарында жасаган мамилеси, үйдөөсүндө жасаган мамилеси айтып отурса бул сөз. Балдарын өстүрүп тарбиялап окутуп, анда иштеп өзүнүн жолун жолдоп атат. Эми үйдөөсүнө ыраазычылык, эскерилип уктуп атат. Кубандын көпкөдө жайлауын тапарат толтурулсын. Урматтуу ушул өзгерүү кечесине келгенде кубанычыбыз бир айдан болот мага бир тууган ини катарында канчалаган жылдардан бери чогуу жүрөбүз. Анан кубанды бирөөлөр класстар катарындагы көрүш ыктымал, бирөө кудасы, бирөө жолчулар катарында көрсө, мен болсо кубанды өзүмдүн бир тууган иним катарында көрөм. Себеби кубанда жана сиздер айтып аткан көп жакшы сапаттардан сырткары эң негизгиси анын баардык жашоодо өйдө болот, төмөн болот. Ошондой мезгилдерде анын көтөрүлүүлүгү, анын сабырдуулугу ушунчалык эң жогору эле. Жашоодо кичине кыйынчылыктар болуп кетсе, башкалар өнүктүрүүчү өткөнбүз. Бирок ошондой мезгилдерде дагы эч качан сырын эч кимге билгизбей, ошерекчиликке жашоонун кыйынчылыгы болсо да ошерекчилик жеке өзүнүн мойну менен көтөрүп кеткен эр азаматтардан болчу. Андай эр азаматтардын баскан иши, жасаган иштери түбөлүктүү өткөн. Анын өзүнүн сабырдуулугуна эч кандай чек жок. Акыркы жылдарда ошол эме Аллах деген ар түрүлүү дарт берген ошол кичине ооруп колуп калганда дагы ошолекини билсе Гүлмирага сездиргендик болбосо бир жанга билгизген да жок, сездирген да жок. Ошолеки келген дартты өз гана көтөрүп, өз гана башынан өткөрүп, мен куанген акыркы жолу ушул Бишкекте онкология институтунун астынан жолугуп, анан эмне кылып жүрөсүң десем, жерге балдар кичине жалпы эле бир алдын ала көрүп коебуз небеттен көрсө, ошол кезекте дагы чоң жашоонун сымоосун башынан өткөрүп жүргөн экен. Кубандын да бир эң улуу сыпаты бул деген анын жөнөкөйлүгү. Ал мекеменин жетекчиси болсо дагы мен үйүмө конок келип калса айтып койчумун, мен эртең үйгө киши келет деп. Ошол ретинде ал деген өзү мекеменин жетекчиси болуп турса да үйгө келип алып, коюмду союп, оокатымды жасап, өзүмдүн бир тууганымдай чокап жүрчү. Мындайды эч көп адамдар жасай албайт болуш керек. Анткени кресло деген кресло, мен жетекчи болсом мен аякка барып кызмат кылмак билем деген ой пикирге жетиштим анда. Ошол менен кемде ар дайым эстегеним анын жөнөкөйлүгү, анын сабырдуулугу, кичпейилдиги. Бүгүнкү күнүбүзгө келип отурсак, биздин колубузда, көз алдыбызда өскөн балдарына
ушундай жакшынакай тарбия берип чоңойтtu. Бул балдардын келечегинен ар кайсы жерде ошо атасынын атын өчүрбөй турган эр азамат балдар болот деп мен ишенем. Кубанбосо өзүнө ушул жашоосунда аз жашоо болсо дагы өзүнө эстелик тургузуп кетти. Ошол эстеликтердин бири бүгүнкү жанагы көпүрөгө коюлган автобусу, экинчиси артынан могу келип кызматын чуркап жүргөн балдары, анан кыздары. Гүлмира Бекбосун ушу балдары менен Кукемди bir жылда bir эле мезгилде эстеп койбой, күн 365 күн болсо 365 күн ар дайым эсиңерден чыгарбай алакырдай батта дуа кылып тургула. Балдарыңардын, кыздарыңардын дагы бүгүн өсүп келатат, ошолордун жол иште болсун. Кубандын жаткан жери жайы көбүрөөк торко болсун. Рахмат. Урматтуу бүгүнкү Кубан өскөрүштү эскерүү кечесинин катышуучулары, мен Кубан менен 89 жылы окууну бүтүп келди. Ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин Кубан акыркы сапарга кеткичекти чогуу жүрдүк. Көп иштерге катыштык. Бирге жолдош болдук, үй бөлүп катышты болдук. Жакшы теңиш достордон болдук. Албетте бул жерде отурган баарыбыздын ичибиз ысылдап турат. Мына Кубандын экинчи өмүрү башталды. Аны айткан себебим Кубандын жаркын элеси Каракойын дарыясынын көпүрөсүнө коюлуп отурат. Бул анын экинчи өмүрүнүн башталышы. Ошол жерде ар бир өткөн жолоочу, ар бир өткөн сапарман ошо Кубандын аты жөнүн окуп, ичинен тоо келтирип, мына биздин агабыз ушундай эмгек кылган турбайбы эстеп жүрөт. Бул экинчи өмүр. Анан эми Кубандын эмгеги жөнүндө аябай жакшы көп айтылды. Мен башка жагын айтайын. Кубан өзү сүйүктүү жар, мээрман ата, үй бүлөсүнө камкор инсан болчу. Гүлмира экөө кол кармашып мына балдарды тарбиялап чоңойтуп өстүрдү. Мага чейинки айткандар айтып атат. Балдары зээндүү, акылдуу чыгып, мына бүгүнкү күнү Кубанды жоктуткан жок. Атасынын ордун басып, тиешелүү жакшы кызматтарды иштеп, изин издеп жолун чаап атат. Ошол балдары аман болсун. Кубандын артында жүрбөсүн. Бүгүн эми Кубанды эскерип отурабыз. Кубандын жаткан жери жайлуу болсун, топурак торко болсун. Бүгүнкү сөз бүт каалоо тилектин баары ушул Кубанга айтылып атат. Жана көпүрөдө ошол Кубандын атына коюп аткан көпүрөнүн ачышынан баштап бүгүнкү күнү ошол Кубан жөнүндө баардык инсанга чыккан ага тууган эл жөн эскерип жатабыз. Эң негизги себебин баарына кошкон Кубандын ошо жаткан жери жайлуу болсун, топурак торко болсун. Үй бүлөсүнө, бала чакасына өмүрүнө береке берсин, жүрөктөрүнө иман берсин, өзүнө көргөнгө Кудай жакшылыктар берсин. Эң негизгиси бүгүнкү ошол эскерүү, ошо арбак түйшүлөт дейт. Кубан арбагында ыраазы болсун. Куран окуп, дуа кылып, эскерип туруңуздар. Бүгүн эле эмес, азыр жогоруда айткандай ар бир күн, ар бир учурда ошо балдарына өмүр берсин, жакшылыктар болсун. Урматтуу коноктор, бүгүнкү ушу эскерүү кеченин катышуучулары. Мен ушу Кубанды 90-жылдан бери таанышмын. Ошондон бери ушул акыркы сапарга кеткенге чейин ошо үзөңгүлөшүп болуп, мекеме жетекчиси болуп чогуу иштешип жүрдүк. Албатта бизде жетекчи кызматта иштешилик. Анан эми бул Кубанды чын айта берсе эң мындай жакшы сапаттары көп эле да, өтө жөнөкөй. Адамга мындай бир катуу сүйлөбөгөн, жароокер, адамгерчиликтүү, кишинин көңүлүн калтырбаган аябай жакшы адам эле да. Мына эми ушул жакшы адамдан жакшы балдар төрөлөт экен, жаралат экен. Мына балдары бүгүнкү күндө эр азамат болуп,
чоңой алды үйлері болып, арқасы дағы бой тіреп тұрған кездері. Ушул атасының жолын жолдап, бір баласы ушул жол тармағында емгектеніп, жол тармағында емгектеніп шынында өте оор, қиын жұмыс. Мен ушул армиядан келген жылдары 3-4 жыл Деу'да иштегенмин. Анан ошондон кичине баягы чала учуп түшүнүгүм бар да. Анан эми ушул атасынын буга чейин ойлогон ой, тилеген тилектери, жазай турган иштери калып калса, ушул жанагы жолчу баласы жолдоп кулап кетсе деген ой тилегим бар. Эми кубан просто кабыргабыз кайышып эле турат эми, айла жок нерсе экен. Баарыбыздын барар жерибиз ошол экен, бирок өмүрүбүз кабыл калды. Жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торку болсун, арбагы менен колдоп жүрсүн. Рахмат. Бүгүн эми бир чети кайгылуу күн болуп атат, анткени Улам майке жаныбызда жок. Ошо Улам майкени эскерип атабыз. Экинчи жагы кубанычтуу, анткени ушундай Улам майкенин ысымы төрүлгө калып, ошол көпүрөгө Казыбек элине, Казыбек айыл өкмөтүнө, айыл кеңешине чоң ыраазычылык, анткени Казыбектен далай чоң кыйын инсандар чыккан. Менин оюмча ошол Улам майке Казыбектен чыккан эмес, ушанын башын мен деген алдыңкы баягы элдерге, жаштарга, кийинки моундарга, тарбия катары, истелик катары мындай Улам майке татыктуу адам. Ошол Улам майке жөнүндө аябай бүгүн көп сөз айтылды, анын баардыгы туура деп эсептейм. Эң негизгиси көп эле киши айтып атат, мен айта кетчү аябай чөнөкөй адамгерчилиги аябай бийик адам эле. Анан жана Эмир Сакулович айта кетти, мен да ошондой окуяларга көлдө жүрсөк, ошо биз өзүбүз эс алып жүрсөк, Улам майкени мен 2 жолу көрдүм. Көлдө коллективин ээрчитип алып, ошо Улам майке жолчуларды ээрчитип алып, ошол өз акчасына эс алдырып жүргөнүн мен көп болуп ошондо таң калгам, ушундай да жетекчилер болот экен деп. Эми андайды мен ага чейин да көргөн эмесмин, андан кийин да көргөн жокмун. Көп эле жетекчилер менен иштешип атабыз. Улам майкени ошол жагы аябай баягы Улам майке айттыбы, аябай ата катарында аябай камкор ата болчу, жубай катарында аябай мындай сыймыктана турчу. Биз баягы суктанып үй-бүлөсүнө аябай сыймыктанып жүрчү элек. Анан ата катарында эмеле бир видео фильмден дагы көрүп, балдар футбол ойноп атканда кайсындай бир иш-чара болбосун, кандай баягы мероприятие өтпөсүн, Улам майке бар бол аябай ачык болчу. Менин оюмча бул ат башында бир да мекеме ишкана, мындай элдер санабаганда бир да мекеме ишкана, бир да мындай айыл өкмөт жок болуш керек. Улам майке жардам бербегенчи, жардамын тийип же болсо бир мындай иш-чараларына акчалай жардам берген бир да мындай ишкана жок болуш керек, жеке кишилерди санабаганда. Анан эми Улам майкенин артында мындай жакшы уул кыздар калып атат. Ошолорду Улам майкенин ишин атын өчүрбөй жакшы Улам майкени тарткан, атадан кем болбогон уулдар болсун. Гүлмүр жеңе небереңиздин бешик болсун, бек болсун. Ошол Улам майкеге окшогон чыган биз сыймыктанган инсандардан болсун. Мына Кубандын бүгүн эскерүү күнү болуп атат. Күн чыгыштан күн батышка көпүрөнү салып, өзүндү наамын койду. Ошол эрекине уюштуруп, бир туугандар балтары ошолорго Кудай кубат берсин, өмүрлөрү узун болсун. Анан Гүлмира бешик бек болсун. Мындай кыскача ушундай айтып дейин. Саламатсыздар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн Кубандын эскерүү кечеси болуп атат. Кубанды ушинтип эскерип калабыз деп эч качан ойлочу эмес элек. Мен ушул Кубанды институтка келгенде 20-Деуга келди. Ошондон баштап экөөбүз абыны болуп жүрдүк. Экөөбүз бир айылданбыз, Гүлмира болуп чогуу жүрдүк. Мынакей балдардын баары биздин көз алдыбызда балалуу болушту баарыбыздын. Ушунчалык бир жакшы жигит эле, ушунчалык бир жакшы адам эле. Эч бирөөнүн бир көңүлүн калтырайын, же болбосо бир тайымданайын, же болбосо мындай бир эскерип жүргай деген ошо билбеген жигит эле да. Аябай сенебеген жигит эле, жакшылык. Өмүрү кыска экен, эмне кылабыз, айла жок экен, өмүрү кыска экен. Гүлмира бешик бек болсун, эми
Ülkeden beri aytılgan tileklerdi, baldarım aytılgan, sizlerge aytılgan tilektин bарын Kuday Taalam kabul kılsın. Kovanbayımın жатқан жери жайлуу болsun, топурагы торку болsun, анан бирөө айтар сөз кылам. Куван жөнүндө, Кувандын наамына аябай жакшы сөздөр айтылды. Куванды мен тайкеси катары 4 эле жашайм, студент кезде чогуу окудук. Büyüge жаткан күндөрүбүз болду. Жерде Кадамбай тажестесинде көп нерселерди айтып өтпөдү. Анан азыркы бүгүнкү көпүрөнүн ачылышында эмгек жасаган кишилердин бири ушул Аксакалдар кеңешинин төрагасы Миргазы мырза. Анан окууга өтүп, жумушка орношконго чейинки эмгек жасаган ушул бир тууган тажестес экен. Сиздерге чоң рахмат. Анан биздин айылдык кеңештин депутаттарына рахмат айтабыз. Жалпы ишиңерге ийгилик каалайбыз. Куван жөнүндө көп жакшы сөздөр айтылды. Ал жөнүндө кайра кайталай бермейли. Мен мектепте жетекчи болуп турганда республикалык деңгээлде семинар болуп, мектептин болгон жеринин баарын жакшы бүтүрүп алып, эшигин астын жасаганга спонсор табылбай калды. Анан Куван өзү келип калып эле тайке мен жасатып берем деди. Анан жасатпайбы деп нерсеге бир жумадан нар жак бер жагында бүтүрүп салды. Эшигибиздин асты зыңгырап калды. Анан ушул жумуштун баарына түрткү берип, үйдөн жумушка жакшы узатып аткан өмүрлүк жарынында көп эмгеги бар Гүлмиранын. Гүлмиранын дагы ден соолугу чың болуп, балдары менен аман болсун демекчибиз. Бишкектен келген, атайын ат артып келген классташтарына рахмат айтабыз. Аман эсен жетип алдылар. Балдарына өмүр каалайбыз. Ийгиликтерди каалайбыз, артык айрыл болсун. Кубаныч Көнүштүн жакшы сапаттарын, элге жасаган эмгегин эскерип айтып отурабыз. Биз да ошо сиздердей болуп, 25 жылдан ашык жакшы санаалаш, жакшы тең туш, жакшы пикирлеш адам катары чогуу турмуштун жакшылыгына, жамандыгына да чогуу жүрдүк. Кубандын адамгерчилиги, бул өзү мүнөзү токтоо, үй-бүлөгө камкор, мындай жанында жүргөн адамдардын баардык мүнөзүн байкап, ким эмнеге муктаж ошону байкап, эмне болсо да колунан келген жардамды көрсөтүүгө аракет кылчу. Үй-бүлөсүндө Гүлбирага колмо-кол эмне жумуш болсо ошону кошо кармылашып, коноктоскондо өзү касанын оосунан чыкпай, мен өзүм бышырамына этти деп, анан ошо меймандоса жакшы адам эле. Өзү мына жасаган мамлекетке, коомго жасаган эмгеги, ар бир айыл өкмөтүнө, элге жасаган эмгеги. Мен угушума караганда баардыгы эле ошо ат башы жана башка жерлерге ар дайым спонсор болуп, көп жардамдарды көп угуп жүрчү. Мамлекеттик жумуш дегенде үйдөгү жумушту таштап, ушу мамлекеттик жумуш дегенде күнү-түнү ошол жакта жүрчү. Конокто болсок дагы аба ырайы бузулганда ушу күнү-түнү эске чыга алып бизге билгизбей жумушу жөнүндө, Торгар жолу жөнүндө мына ошолор боюнча такай маалымат алып турчу. Бул ушу эмгеги үчүн, ушу эмгегин баалап мамлекетте ушу Кубандын эмгеги, ооруп жаткан акыркы күндөрү дагы ушу жолду бүтсөм, көпүрөнү бүтсөм деп көп айтчу. Ушуну бүткөзүп коюп, анан ушу пенсияга кетсем деп тилеги аябай зор болду. Акыркы мүнөткө чейин ушуну айтып жүрдү. Мына элге дагы, мамлекетке дагы чоң рахмат. Ушу Кубандын атын өчүрбөй, ошо жолдогу эмгегин, көпүрөдөгү эмгегин баалап, ушу эли журтту ошол наам берип койду. Мына ошо жол салып, жолго элге кызмат кылган адамдын түз эле бейишке барат деп Кудай бейишинен берсин. Аркасында Кубандын эмгеги, өзүндөй болгон балдары, мына жигиттер турат, балдар турат. Ушу Кубандын мүнөзүндө окшош балдары бар, жакшы тарбиялады. Кудай үй-бүлөсүнө Кудай ден соолук берсин. Эми Гүлмира Кубан жок болсо да Кубандын ордуна эне жана ата кызматын аткарасын. Баардык балдарынын бутуна тургузду, калган жакшылыктарын көрүп, Кудайым
ömür gördü versin. Жатқан жері жайлы болсын. Саламатсыздарбы? Мен ушу Кубанымдын улуу узасы болом. Кудагый сизге мындан аркысы ден соолук каалайм. Кудамдын жаткан жери жайлуу болсун. Акыреттен жай берип, могу калган жакшылыктарын балдарыңыз менен өзүңүз жакшылыктарын күбөсү болуп жүрө бериңиз. Баягы майчол. Ошол менен бирге кечеги жакында болгон кубанычыңыз, небереңиз кут болсун, ичкоңуз бий болсун, жаткан жайлуу болсун, Кураныңар кабыл болсун. Саламатсыздарбы? Коноктор жана кудагайлар дегендей. Иш болсо классташыбыз болобуз. Кукем айтып атса, мен бага жеткис нерсе да. Айтып берсе көп нерсе болот. Ертеден бери канчалаган адамдар, канчалаган эл айтып атат, ошо тилек баары кабыл болсун. Ошо менен бирге мен Кукемдин бир гана жерин айткым келет. Бир кезде ошол Кукемге конокко чакырып, классташтарымды чакырдым деп конокко чакырат. Үйүндө бала чагасы менен келгенде айтат. Менин кыздарым келет десе, балдар күлүп тур да, кайсы кыздар келет депчи. Анан баягы балдары айтат да, кайсы кыздарыңыз келет? Мен классташ кыздарым келет, ал кыз болот мен үчүн. Булар өмүр бою карыса да кыз болот деп, менин келгенде баары сонун баягы элүүгө ачып таяк турган убактарда келип калсак келсек, анан балдар карап күлүп атпайбы? Эми бир карып калган киши да сиз да кыз дейсизби депчи. Анан бул мен үчүн кыздар деп күлдүрүп, ошондо Гүлмира да күлүп, мына ошол кыздар деген ушулар деп, ошондо аябай жакшы коноктогондо бул эмнеден билдирет? Бул адамдык сапаттын баягы өзү кандай жүрсө дагы ошону кызды кыздай сыйлап, уулуну уулдай сыйлаган нерсени билет да. Эмне дейсизби? Гүлмира, эми мындан аркы ар бир адамдын жашоосу түбөлүктү өтө берет. Эми сен бир жерде айтып атат, ата да боло турган, эне да боло турган сен болдуң. Ана эми Кукем көрбөгөн нерселерди жакшылыгын сен көр. Бала чакаңдын небере чөбөрүн жакшылыгын көр. Жанагы жакшылыкка бир тилек айтылып, мына бүгүнкү ушундай жакшы эскерүү айтылып атат. Бир буда бир жакшы жышан, жанагы неберелүү атасың, ошонун бешик болсун, бет болсун. Мына бул дагы баягы атанын артында калган эме уланып атат да. Ошол эми сага сиңди солуп балдардын жакшылыгын көр, эчтекеден кем болбо. Айым Гүлкүн маңдайынан кетпей, баягы мурунку Гүлмира болсо мурункуңдай жүрө бер. Кудагысынын арты кайрылуу болсун, жаткан жери жайлуу болсун. Мына анын аркасынан неберелүү болуп атасыздар, ошо бешикоңуздарда бүт болсун. Кудагысы аябай жакшы кишилер, эскерип отурабыз. Анын артында калган балдар аман болсун, сиз аман болуңуз, бүт туугандар аман болсун. Ошол жакшылык болуп эле, той болуп турсун, үйүңүздөрдө ардайым. Эң жакшы мыкты адамды эскерип өтөгөндөрү тияктан барып көпүрөнүн ачылышын, ошол кишинин урматына коюлганына биз аябай бир жагынан абдан өзү болсо таңгүр ушул кезде десек, бир жагынан ошол кишинин аты түбөлүккө калганына сыйлыктан жатабыз. Мен Гүлмиранын коллегасымын. Канча жылдан бери ошо Кубан менен ошол мектепте бир жагынан жетекчи катарында, бир жагынан ошол мугалим катарында кайсы маалда болбосун биз деги эле кандай жумуш болбосун ушул кайрылсак, Кубандын эң жөнөкөйлүгү ушул болчу. Баардык ишке ушул бизге адам жардам бере эле, мектепке дагы. Азыр сиздердин айтканыңыздар боюнча райондо же болбосо республика деңгээлде канчалык көп мыкты эмгектери боюнча айтылды. Эми алар боюнча айткан деле азыр биз чындыгында баардыгын түшүндүк. Ошол мектепке кичинекей кошкон салымын айткым келип, кичинекей небереси биринчи класска келсе, ошол небересинин биринчи классын куттуктап, ошол мен спонсор болуп берейинчи ушул мектепке. Мен ушул класстан телевизор алып берейин деп, өзүнүн ушул каражатынан, үй бүлөмдүн атынан деп ушул келип бизге ушул телевизордун эмет берсе, биз ошондо айттык, ушул кандай болсо элдин баары, эне аталардын баары ушул бала үчүн ушундай бир камкор ата болсо деп. Кутмандыда мен окуткам, класс 7-чи отурмун, Кутмандыдагы баардык жагынан коштоп турар эле. Деги эле эмне жумуш болсун, Кутманды коштоп, Кутманды дайыма көтөрүп турчу, Кутмандан улуу байкелерин да ошондой көтөрүп турчу, ошолордун мынакей алган тарбиясы менен баласы керек болсо атасынан өткөн балдар болсун, аман болсун,
Гүлмира, сен дагы берилип экен бул. Ошо балдардын рахатын көрүп, жанагы жаңы төлөгөн неберең дагы кубандым. Ошол куулаган. Мындай айтканда, урпак болсун, бактылуу болсун, өмүрлүү болсун, балдары менен бактылуу болгон. Жаткан жери жай болсун, топурагы торко болсун. Ушундай сөздү айтканга просто мындай эмен келбейт. Өзүм майра жок, ушундай болуп калды. Топурагы торко болсун. Мен бир тууган уялаш Кубан экендигин бүгүн эскерүү күнүнө келип, ушу эскерип, жакшы сөздөрүңүздөрдү сүйлөп, Байкемдин жакшы жолдорун кылып кеткен эмгектерин даңазалап кеттиңиздер. Мен өзүмдүн атыман, бир туугандардын атынан, үй бүлөсүнүн атынан ыраазычылыктарды билдиребиз. Байкем өлгөн жок. Байкемдин артында балдары турат. Мына Абуловтордун башына баш кошулуп, бир наристелүү болдук. Биз сиздерге ыраазыбыз. Балдар өмүрлүү болсун. Байкемдин жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Мындан ары Байкем тынч уктасын. Сиздерге ыраазыбыз. Келип бүгүн биздин атабыз жөнүндө эң жакшы эскерүүлөрдү айтып, эң жакшы мүмкүн балдары билбеген маалыматтарды берип, биздин райондук акимият баштаган, биздин эл журтубуз Казыбек айыл өкмөтү, Казыбектин тургундары, аталарыбыз, бабаларыбыз, могул балдардын чоң аталары, сиздерге классташ аталар, баарыңыздарга бир тууган куда сөөк жерге жек, ушундай жакшы сөздөрүңөр үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эми айттым дейм да, той берип отурсак кана дейм. Бирок бүгүн сиздер жакшы сөздөрдү айттыңыздар, ушунун баары балдарына биринчи иретте өзүнүн үй бүлөсүнө, өзүнүн балдарына бир тарбия сабак болсун дейм. Анан Кубанга миң мертебе рахмат айтам. Ушундай жакшы балдарды кыйкырбай, өкүрбөй, сөгүнбөй, көз караш менен эле тарбиялап, мындай карап кирпик каш менен түшүнгөнгө үйрөтүп кеткенине миң мертебе ыраазымын. Биз студент кезде үйлөндүк. Ошондо баягы таанышып үйлөнгөндө айтканда, мен бир туугандарым, 13 бир тууганым бар. Менин чоң атам согуштан келбей калган кырчындай кезинде кетип, чоң энем 2 баласын өстүргөн. Ошо жолдошунун кайтпай калган, өлүп калганындагы, каза болгонундагы чоң энем 23-24 жашта болгондуктан айтышпаптыр. Кара кагазды да колуна кармаптыр. Менин байлыгым атам, Байкем, менин 2 атам. Менин 13 бир тууганым бар деп ушул 2 атанын балдарынын баарына эң улуу ага болду. Ушундай бир атасынын, Байкесинин көңүлүн ушундай карачу дагы, анан мен анын мүнөзүн билчүмүн. Абдан токтоо, көп сүйлөбөгөнү менен, бирок жаман көрүп калса, ал жаман көрөм деп айтчу эмес, бирок кайрылбай, сүйлөбөй, сыйлабай калышы мүмкүн болчу да. Анан биз ошо 2 үйдүн балдарын бөлбөй, 13-өнүн улуу агасы, улуу жеңеси болдук. Ата-энелерге рахмат айтам. Сен агасы эмессиң, сен атасысың деди. Сен жеңеси эмессиң, сен энесисиң деди да бизде. Ошол сөз дагы бизге бир туу болгон. Баарына бир караса атасы, бир караса Байкеси катары ушу жашка жеттик. Эми муну эмнеге айтып атам? Муну биздин балдар дагы ошол 2 атанын балдары ынтымактуу болуп, бири-бириңерди Кубан Байкеңер айткандай, тигинин баласы же бунун баласы дебей, азыркы баарын чогуу алып кетишиңерди сурайм. Кадырлуу коноктор, рахмат сөздөрүңүздөргө. Рахмат. Атам өлсүн, атамды көргөн өлбөсүн дегендей, сиздер аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Мындан ары Кубандын балдарынын жакшылыктарына катышыңыздар. Жолчуларга миң мертебе рахмат айтам. Ушу биздин Окен акелер, Том акелер өзүнөн улуу болсо дагы менин балдарым дечү да. Атаңдай болгон кишине менин балдарым дейсиңби десем, менин чоң семьям, менин биринчи семьям ушу жолчулар, ушул Дебу дечү. Дебу, сиздерге рахмат айтам. Андан кийин дагы ушу биздин жетекчилик могу Дебу дагы администрация жана министерство дагы департаменттегилерге дагы ыраазымын. Себеби жолчулардын бир жакшы
жакшы жолдор бар да, ким жолчунун баласы жолчу болсо биз сүйүнөбүз деп туруп ошону колдошот. Биздин Темкен дагы мынакей жолчу болуп турат, ошо жолдо колдоп турушат коллегалары. Аларга дагы ыраазымын, бүгүн келе албай калышты. Анан 5 балабыз бар, биздин 4 уул 1 кыз, баарынын билимдүү болду. Эми өзүңөр дагы атаңардын жолун олдоп акыл эсти болгула демекмин. Рахмат сиздерге. Урматтуу бүгүнкү эскерүү кечеге келген жалпы жамаат туугандар, ыраазычылык билдирем. Бүгүн атам төрөлгөндөн өтүп кеткенге чейинки жакшы эскерүүлөр болду, жакшы сөздөр айтылды. Чын атам аты кайрылуу болсун, жаткан жери жайлуу болсун. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү атамды эскерүү кечесине келип катышып аткан катышуучулар силерге ыраазыбыз. Кандай гана жакшы сөздөрдү эскерип дуаларды айтып атасыздар, ошонун баары кабыл болсун. Рахмат сиздерге.